Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге 21 күндүк марафон тууралуу айтмакчымын. Кимде ким кыска убакытта 21 күндүн ичинде нолдон баштап англис тилинин базасын үйрөнгүсү келсе, анда бул курс сиз үчүн. Мен биринчи эле кезекте өзүм жөнүндө айтайын. Атым Айназик. Англис тили боюнча 2 дипломум бар. Жана андан сырткары көп жыл убактымды ошол билим алууга коротконмун. Өтө көптөгөн суммаларды коротконмун. Мына ушул билимим менен сиздер менен эми бөлүшүп жатамын. Билесиздер, менин программам өтө күчтүү, детский сад эмес. Кыска эле убакытта сиздер англис тилин үйрөнүп чыксаңыздар болот. Андан кийин эң негизги нерсе, менде окугандардын көпчүлүгү азыркы учурда чет өлкөдө окуп иштеп жатат. Мен көп отзывдар жөнүндө бөлүшө бербеймин, бирок менин окуучуларым ар дайым ыраазы болуп белектерди жөнөтүп, же болбосо ушундай ыраазычылыктарын билдиришет. Мен ойлойм, бул өтө чоң мен үчүн жетишкендик. Сиздер дагы кыска убакыттын ичинде ошол үйрөнүп алсын деген ойдо мына ушул сабакты мен сиздерге болгону 1000 сомго чыгарып атамын. Бул курска сиздер 20 жана 21 июнь күндөрү жазылсаңыздар болот. Жана 22 июнь күнү марафон башталат. 21 күн болот. Прям ар бир күн сайын болот. Анан кийин кайсы жерде болборуңуздарга карабастан онлайн өтөбүз. Сабак эң жакшы жери ушул. Эң өзүңүздөргө кымбат болгон время, убакытты коротпостон сиздер онлайн үйрөнсөңүздөр, үйдөн чыкпай эле үйрөнсөңүздөр болот. Как раз азыр актуалдуу болуп жаткан онлайн сабакка сөзсүз түрдө катышыңыздар. Наоборот, бул жакта көп результат болот. И плюс мен бул методду күчтүү, эмнеге метод деп атамын? Мен көптөгөн программаларды карап чыкканмын. Анан кийин ушул аягында мен өзүм дагы ошол чет өлкөлүк мугалимдердин сабактарын карап жатып, эң күчтүү методдорду чогултуп, эң оңой, жеткиликтүү жете турган жана оңой жете турган программаны сиздерге өзүм кайрадан карап чыгып, азыр ушуну өтүп жатамын. Биринчи күндөн тартып эле ар бир адамда результат болот чындыгында. Мисалы үчүн биринчи эле кезекте мен ар бир адамдын аты жөнүн туура айтканды үйрөтөмүн. Көпчүлүк эле туура эмес айтышат. What's your name дегенде көбүнчө эле атын айтып коюшат. Билесиздер, name деген сөз бул аты жөнүңүз. For example, my name is Болотов Айназик. Да, атыңызды деле айтып койсоңуз болот. Көбүнчө менде окуганы, иштегени барат тургандар болгондугу үчүн документ толтуруп атканда бул нерселер аябай керек болот. For example, what's your last name? Last name деген бул фамилия деген түшүндүрөт. Көпчүлүк эле surname деп сүйлөшөт. My last name is Болотова, допустим. What's your first name? Сиздин өзүңүздүн атыңыз ким? My first name is Айназик. Ушул сыяктуу жооп жөнөкөй нерселерден баштап, биринчи күндөн тартып эле сиздер англисче прям такылдап сүйлөп каласыздар. И тамгалардан баштаймын. It is capital letter, it is small letter, it is consonant, it is vowel. Деп ушул сыяктуу жооп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн баштап, spell your name десе, өзүңүздөрдүн атыңызды тамгалап туура айтканды, айрыкча аэропортто бул нерсени аябай көп сурашат. Ошолдон баштап үйрөтөмүн. Экинчи күн сабак болсо, 0дон баштап миллиардга чейин санаганда англисче. Оңой эле жол менен үйрөтүп коймун. Үчүнчүсүндө болсо тамгаларды. Кечиресиздер, тамгалар деп коем, саатты. Саатты айтканды үйрөтөмүн. Андан кийин артиклдар башталат, to be жардамчы этиши жана англис тилиндеги эң керектүү 6 чак бар. Ошону өтөмүн. Практика болот, андан сырткары көптөгөн подтемалар болот. Алар жөнүндө азыр айтып отурсам, видео аябай узак болуп кетет. Ошондуктан бул марафонго сөзсүз түрдө жазылышыңыздар керек. 20 жана 21 июнь күндөрү прям срочно жазылабыз. Мен экранда телефон номерди калтырамын. Байланышыңыздар, ар бириңиздерди күтөмүн. Англис тилин үйрөнүңүздөр. Мен ойлойм, азыркы учурда ар бир адам англис тилин үйрөнүш керек. Мага көбүнчө осознанный адамдар келет. Окуйм, иштейм деген көзүндө розовый очкиси жок адамдар келет жана алар результат жаратып атат. Мен ойлойм, ар бир адам азыр окуш керек англис тилин. Көпчүлүгүнүн уже көз жетип бүттү. Дүйнөгө чыгуу үчүн сөзсүз түрдө англис тилин үйрөнүш керек экендигин. Ошондуктан күтүп калам бул курста сиздерди. Көрүшкөнчө.